Assalamu алейкум, кадырман мусулман бир туугандар, урматтуу теле көрүүчүлөр. Улуттук биринчи каналда ыйман сабагы берүүсү өз көрсөтүүсүн баштады. Аны мен Максат Атабаев алып барам. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн биз үй бүлөдөгү, коомдогу зордук зомбулуктун алдын алуу, балдарга туура тарбия берүү боюнча сөз кылмакчыбыз. Ал үчүн биздин куттуу студиябызда Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтийдин орун басары Жолдошбек Ажы Абдуллаев келип отурат. Кош келипсиз. Рахмат, Алла разы болсун. Жолдошбек Ажы, мынакей коомчулукта негизи багы үй бүлөдө балдарга болгон зордук зомбулукту сот тармактардан көрүп калып атпайбызбы? Анан суроонун башы ушундай болсун. Негизи эле багы зордук зомбулуктун алдын алууда шарият эмне дейт? Ошондон баштабайлыбы? Бисмиллахиррахманиррахим. Алла Таалага чексиз мактоолор. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга саламдар жана салаваттар болсун. Алла Таалага чексиз мактоолорду, чексиз шүгүрлөрдү айтсактарды кылат. Кудай Таала ушундай бизге ислам динин берип, бул исламда ал-исламу хуснул хулук дейт. Бул ислам бул жакшы кулук мүнөз. Жана ошондой эле башка бир аятта фазакир фа инна зикра танфал муъминин дейт. Момундарга эскертүү бир момундарга пайда берет деп. Анан дагы ошондой улай эле я айюхаллазина аману ку анфусахум ва ахлихим нар дейт. Эй момундар, өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү тозоготунан сактагыла деп Куранда Алла Таала аяттарында айткан. Ошол үчүн биз бул жашада Кудай Таала бизге ушундай бир дин бергенден кийин, шарият бергенден кийин ошо шарияттын жолунда кандай жашаш керек экендигин дагы бизге көрсөтүп койду да. Мисалы биз деген бул жашоодо ойлойт экенбиз, Кудай Таала ушундай адам жаратып туруп, жакшы жолду дагы, жаман жолду да көрсөтүп койду да. Биз эми азыр мисалы Москвага бара турган жолду билебиз, ошондой эле дагы башка жакка бара турган жолду да билебиз да, мисалы башка мамлекетке бара турган жолду. Эми ошо экини мисалы ошону сыңар эле мына бейишке бара турган жол деп мына бизге пайгамбарлар, ошону акыркы пайгамбар Мухаммад пайгамбарыбыз да көрсөтүп кетти, саллаллаху алейхи ва саллям. Ошондой эле Куран дагы бизге ошо жашоонун, адам баласы кандай жашаш керек, кандай туруш керек, кандай жүрүш керек, адамга болгон мамиле, үй бүлөгө болгон мамиле, балага болгон мамиле, кошунага болгон мамиле, ошондой эле жалпы коомчулук менен кандай мамиледе болуу, бүт бардыгын ушу биздин шариятыбызда көрсөтүп койгон да. Ошол үчүн биз ар бирибиз бул жашада ушу негизи бул зомбулуктун алдын алуу, жанагы ар кандай нерсенин алдын алуу негизи теги жаштайынан башталат да. Негизи үй бүлөдөн башталат деп койсок болот да. Себеби үй бүлөдө жаш бала 85% бул эми багы статистика боюнча изилдеп көрүшкөндө 85% бала үйүнөн ошо ата энесинин көргөнүн мындай болуп тарбияланат экен да. Ошо атасы кандай болуп, мисалы кандай адам болсо, жүрүм-түрүмү кандай болсо, кылган иштери кандай боло турган болсо, ошондой болуп тарбияланат экен. Себеби деген бул боюнча дагы биздин пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадистерине келет. Ар бир төрөлгөн бала фитратта бул мусулман болуп төрөлөт. Бирок анын үйүндө кайсыл коомдо жашайт. Эгер мусулман коомдо жашаса мусулман болуп чоңоет. Эгер ошондой бир маджуси коомдо жашаса маджуси болуп, христиан коомдо жашаса христиан болуп чоңоет экен да. Анан ошол деле кимиси ошону ата эне аны каласа ошо христиан болсо христиан кылып тарбиялайт экен, мусулман болсо мусулман кылып тарбиялайт экен, же такыр эле динсиз кылып, жаман адам кылып тарбиялап коюш дагы бул үй бүлөдөн болот экен да. Демек, ата эне багы балдарына эгер багы ата эне бири-бири менен урушпай, багы ата келинчегин, жубайын урбай, жана антип үй бүлөдө тынчтык багы жакшы бир ынтымакта жашаган болсо, демек ошондой бала тарбияланат. Ошондой бала тарбияланат. Мисалы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси бар. Ма нахала валидун валадаху мин нахлин авдал мин адабин хасанин дейт. Эч бир ата өз баласына жакшы тарбиядан артык белек бере албайт дейт. Себеби деген эми жерде бала анан ата
бул ата-эне бул тарбиячы болот экен да. Ата-эне тарбиячы болгондон кийин тарбиячы кандай болуш керек десе, тарбиячы деген эң биринчи өзү үлгүлүү адам болуш керек экен да. Мисалы, ата-эне өзү дин жак шарияттан дагы, анан светский жактан дагы маалыматы баласынан артыгыраак болуш керек экен. Себеби деген ушу баласы билген нерсени атасы билбей турса, атам эчтеке билбей турбайбы, анда муну мен өзүм мындай кылышым керек экен, тигиндей кылышым керек деп бала өзүнүн эмесин баягы мындай айтканда өзү каалагандай кылып баштайт экен да. Эгер ата-энеси баягы дин шарият илими менен терең алып, ошол маалыматтарды чогултуп, анан светский илимден да маалымат болуп, мыйзамдар боюнча маалымат болуп, балам шариятта момундай. Эгер могу тартиптерди буза турган болсоң, сен ушул жол менен барсаң тозокко чөзүң. Эгер могу жол менен барсаң бешке чөзүң. Эгер сен мамлекеттин мыйзамын сыйлап, момундай жасасаң, мамлекетте тынч жашайсың, моундай жашайсың. Эгер сен могу мыйзамдар бузсаң, бул мыйзамдар акыры барып соттолуп, түрмөгө түшүп калышы мүмкүн. Мунун акыры жаман болуп калышы мүмкүн деп ошол экинин баласына бериле турган деңгээлдеги тарбиячынын ушундай эмеси мүмкүнчүлүгү болуш керек экен да. Бирок эми ал мүмкүнчүлүк менде жок да деп азыр эч ким айта албайт экен. Себеби деген илгери мындай да, илгери мисалы сабатсыз адам ким десе, тамга тааный албаган, окуй албаган адамды сабатсыз деп койчубуз да. Бирок азыркы заманда бүт технология, интернет, бүт массалык маалыматтар өнүгүп турганда, ютубка кирип, соткадан кирип, баардык маалыматты алып алса болот да. Ошол маалыматтарды алып, баласына ошону үйрөтсө болот да. Азыр ошо сабатсыз адам ким десе, ошо маалымат, даяр маалыматты ошо билип, үйрөнүп, өзүнүн баласына үйрөтпөгөн адам сабатсыз деп болот да. Ошон үчүн тарбиячыл адам бул дин, шарият илиминин жанында маалыматы кенен болуш керек. Ошондой эле дүйнөлүк илиминин да маалыматы болуп, ошондой эле аманатка бекем болуш керек да. Мисалы, өзүң аманатка бекем болбой туруп, балаңды аманатка бекем бол деп айтсаң, балаң сен өзүңдүн тамеки чегип, тамеки чекпе дегендей эле да. Арак ичип атып эле, арак ичпе балам дегендей окуат да. Ошондой сыяктуу эле ата-эне күчтүү болуш керек да. Эч качан баласына мындай слабый жагын көрсөтпөш керек. Билимдүү, билим жагынан, физикалык жагынан, ошондой эле бир нерсени кылуу жагынан алдыда болуш керек да. Ошондо бала ошо атаны көрүп, ушу мен дагы атамдай болушум керек деп чоңоет да. Мисалы, мен өзүмдүн атам менен мисалы азыр ушул күнгө чейин анын айткан сөздөрү, анын айткан насааттары ошо кулакта ошо жаңырап, канча жыл мисалы азыр 40-ка чыккан болсом, 43-кө чыккан болсом, ушул күнгө чейин эстен чыкпайт да. Себеби балам мындай кылба, балам тигиндей кылба, муну кылсаң мындай болот. Мисалы, мага эле бир күнү айтты, мен бир иштер болуп, бир нерсе болуп, кеч келип калдым, аябай. Кеч келип калгандан кечинде уктабай күтүп турган экен, мен кирбегенде эшиктин алдынан тосуп алды да, анан айтты да. Сен кеч келдиң, саат монча болду. Эгер сен ошондо азыр бир кылмыш жасап, же бир жаман иш жасап келсең, ошонун аркасында кандай жамандыктар турганын билесиңби? Эгер сен ушу менен ушу жаман иштин артынан өмүр бою жаман күбөгө өзүңдү эле эмес, бүт үй бүлөнү калтырып, жаманатка калтырып, ошо элдин ичинде. Анан өзүң өмүрүң акла жин түрмөнүн түбүнө чиригиң келип атабы деп ушундай сөздөрдү айтты. Ошол сөздөр ушул күнгө чейин эмеде калды да. Жүрөктө калды. Ошол сыңар эле мисалы ата-эне элементарный нерселерден баштап үйрөтүш керек экен. Себеби деген ошону эсте калат экен. Мисалы ата-эне апаң келипти, папасы келипти, балам могу эмени зумдун щетканы момундай кармайсың, сүйткөндө момундай сүйтөсүң, пастаны мындай эле кичине куясың деп үйрөтүп койсо, анан мындай кыласың деп бүт үйрөтсө, ошол нерсе дагы өмүр бою эсте калат экен да. Негизи адам баласы баягы жаңы төрөлгөндөн кийин ага эч кандай информация, маалыматтан жок да. Биз ата-эне эле үйрөткөн, эми балдар азыр бүт баарын билет, баарын көрдү үйрөткөн. Ал ата-эне айтып үйрөткөн башка, бирок ал телевизордон, интернеттен ар кимден көргөн ал башка да. Ал кирип эле чыгып кетиши мүмкүн да. Бирок ата-энеден көргөн ал өмүр бою ада баланын немесинде калат экен да. Эсинде калат. Жолдош, негизинен абдан сонун айттыңыз, жана сөзүңүздүн башында да айтпадыңызбы? Багыл үй бүлөдөгү таалим тарбияда жана зордук зомбулуктун алдын алууда негизи бала ата-энесинен тарбия алып, ата-энесинен көргөн нерсесин багы үйрөнөт депчи. Анан
бүгүнкү күндө коомчулукта дагы жанагындай зордук зомбулук катталып калган учурлар бар да. Анан негизинен буга мисалы соц тармак аркылуу дейлиби, же болбосо атайын телеканалдар аркылуу дейлиби, дин аалымдары багы насаат кылып, баян кылып турса, ошондон уккан нерсени ата эне баласына айтып берип турса, бул дагы зордук зомбулук азаят беле? Себеби жакшы суроо болду да. Себеби багы балким ата эне өзү багы динден билими жок болсо дагы ошо баласын багы билимканаларга алып барып, үйрөтүп, окутуп, өзү дагы билим алып, мисалы мечиттерге алып барып, окуу борборлорго алып барып, атайын расмий уруксат алганчы. Ошентсе балким жанагындай коомдо журулушкан бир ыймандуу коом түзмөк беле дейм да. Себеби Куранда Алла Таала эскерткен, эскертүү момундарга пайда берет атпайбы? Биз деген ошо балдарыбызды өзүбүз айтып, өзүбүз кылып, ошону эскертип, ошол эле учурда ошо балабызды ушундай бир жакшы бир эмеге дин жолуна чыга турган, жакшы тарбия ала турган маалыматтарды үйдөн коюп, телевизордон коюп берип, өзүң мүмкүнчүлүк жасап, өзүң айтып берип, ошол эле такыр эле мүмкүнчүлүк болбой атса, ошол экини мындай бир кошуналарыбыз баардык жерде эле мечиттер бар, мечиттерге алып барып, ошо билимдүү молдолорго алып барып, ушундай балама ушундай бир шарият жөнүндө, дин жөнүндө маалымат бер десе, сөзсүз бул адамга таасир этет да. Мисалы биз кичинекей кезде мисалы мечит бир ушундай бир биз көрүнөт эле. Ошо мечитке киргенде ошол жерде айтылган сөздөр мындай эле. Ошол жерде бир карапайым эле адамдар, карапайым эле биздин молдокелер айткан сөздөр адамдын жүрөгүнө ушундай кирет эле да. Алар бир азыркы мисалы айларда аябай аша чапкан алымдар болгон эмес, бирок ошол жерден бир сөз айтылса да, эки сөз айтылса дагы, бир насаат айтылса дагы ошол эки сөзсүз ал адамга таасир берет. Бул кандай десе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам убагында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бир эне баласын алып келет да, менин балам ушу балды аябай жейт. Ушу бал жебе деп койсоңуз жакшы болот эле дейт. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эме деп коет. 40 күндөн кийин кел деп коет да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам азыр атын айтып атам. 40 күндөн кийин кел деп коет да. Анан 40 күндөн кийин келгенден кийин эме деп коет да, балды жебе деп коет да. Ошондо ушуну мурун эле айтпайт белеңиз, 40 күнгө чейин жеп жүрдү, азыр жебей калды дегенди айтканда. Мен ошол учурда өзүм да жейт элем деди да, бирок буга айтыш үчүн мен ошого амал кылып жебей туруп анан айттым деди да. Себеби деген ошол үчүн бул тарбиячы кандай болуш керек дегенде, ошо балага тарбия айтып атканда, балага үйрөтүп атканда, баланы бизнес айтканда, ошол нерсени өзүндө жок болуш керек да. Мисалы, ата эне билимдүү болуш керек, аманатка бекем болуш керек, чынчыл болуш керек, күчтүү болуш керек, аманатка бекем болуш керек, такыба болуш керек деген ошол нерсенин баардыгы ата эненин өзүндө болуш керек. Эгер ата эне ошол нерседе болгон болсо, бала сөзсүз бул ата энесинин бизге бирок билинбеши мүмкүн, бирок ошо таасир берет да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде бар да, эгер жакшы сөз сүйлөй алсаң сүйлө, эгер жакшы сөз сүйлөй албасаң унчукпа деген. Бул унчукпай коюу дагы бир билинбегени менен бир чоң эме да. Мектеп да. Сөй деген бир адам мындай унчукпай жүрсө, бирок ошол учурда жаман сөз сүйлөбөсө, жаман нерсе кылбаса, жаман нерселерди жасабаса, ушундай кылбаса, ал адам турушу менен эле башкаларга үлгү да. Мисалы, бизде кошуналарыбызда буга чейин жашоодо көргөн, баланчанын баласын карачы. Ал деген туура жүрөт, туура жаман сөз сүйлөбөйт, арак ичпейт, жаман жакка баспайт, тамеки чекпейт, мечитке барат, же болбосо жакшы иштерди кылат, иштесе кыйын иштейт, күчтүү деп ушинтип баягы өзү эле башка кошуна кылгандарға үлгү болуп аткан сыяктуу эле ата эне деле эгер ошондой болсо, балага бул чоң эме да, үлгү да. Түрткү берет экен да. Анан кийин ошо бала бул 100% ушекиндей болом деп аракет жасайт да. Анан жолдош, мынакей кечээ эле соц тармакка чыкты. Мисалы, ошол кайсы бир кафелердин биринде жанагындай баягы мушташ чыгып кетип, анан жанагындай бычак көтөргөндөгү учурлар катталбадыбы? Анан баягы бер жакта адамдар карап отурат да, баягы кайдыгер сымалчы. Анан ошондой учурда мен ойлойм да, баягы
ошол учурда эң багы мусулмандагы эң жакшы нерсе жок дебесе багы кол менен, жамандыкты кол менен кайтарыш керек, болбосо баягы айтып сөз менен жеткириш керек, болбосо жүрөгүнөн жеккирип коюш керек дейт да. Эми ошондой учурларда багы карап туруу деле эми шариятка туура келбейт го дейм да. Негизинен бул багы ошондой болуп аткан нерседе багы ажыраштырып койгула балдар, жанагындай биз багы илгерки биздин нарктуу аксакалдардай урушпагыла деген сыяктуучу. Бүгүнкү коомдо бизге эмне жетишпейт дейсиз? Ушундай учурлар катталып калса, жанагындай кайдыгер болуп атсачы? Ыймандан алыстыгыбы же эмне дейсиз? Бул жерде негизи бул адамкерчилик деген бар го. Адамкерчилик. Бул шариятта жасай айткандай, эгер бир жаман ишти көрүп атсаң, колуң менен токтот. Эгер ага күчүң жетпесе, тилиң менен токтот. Ага күчүң жетпесе, жүрөктөн жаман көр деп атпайбы? Бирок эми бул жерде адамкерчилик деген дагы нерсе бар да. Бул адамдын эмеси бар, жаны. Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан, Кабадан дагы өйдө деген да, бир адамдын жаны өйдө. Ошол үчүн ал адам үчүн керек болсо айтканда ошол адамды кучактап болсо да токтотконго, сабырдылыкка чакырганга, ошодон бир ушундай бир жолдо болгонго аракет жасаган негизи бул адамкерчилик деп койсо болот да. Анан жөн эле карап туруп, азыр бүгүнкү күндө жанагы интернетте чыгып атпайбы? Бирөө суга агып барса, сөткө тартып агып кете атса. Бирөө тиге кулап атса, аны беректен туруп сүрөткө тартып турат. Бул жерде деген адамдын баягы мындай адамкерчиликтин сыфаты акындык менен жогорулуп атат десек болот да. Себеби деген эмнеге дегенде ошо кайдыгерлик пайда болот. Кайдыгерлик деген эмне? Адам баласы баягы Кудай менен болгон эмеси алсыз болгондуктан, Кудайга болгон ишеними алыс болгондуктан, ошондой эле баягы мындай адам деген бир улук ыйык адам экен, ыйык нерсе экендигин адамдарга сезим жогоруп кеткен да. Мунун кайра эле түбү барып үй бүлөгө тагалат экен ата-энеге. Ошон үчүн ар бир адам бул Кудайдын алдында даражалуу да. Шариятыбызда деле ошо бир колуңа да татуировка салып, колуң тешкенге, ар кандай мүчөлөрүңдү жөндөн жөн бир себепсиз оңдогонго тийип салган сыяктуу эле. Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде да келет го, адам бир денедей болуш керек. Адам затыбы же адам заты мусулмандар негизи эле жалпы адам заты бир денедей болуш керек. Кандай бир денеге бир тикене кирип кете турган болсо, баардык дене зыркырагандай эле жалпы биздин ушу кошуна колоң же бир кандай бир коомчулукта бир жаман нерсе болса, ошонун өзүнүн денесине тикене киргенде зыркырагандай, ошо бир адам ушундай бир жапа чегип аткан болсо, бир адам мындай бир кыйынчылыкка учуп аткан болсо, ошого бир өзүнүн денеси сыздап аткандай күйүш керек да. А жерде кайдыгерлик болуп карап турбастан. Жолдош ажы, негизинен абдан биздин убактыбыз дагы мындай тез өтүп кетти. Абдан сонун нерселерди айтыңыз. Баягы тарбиянын жанагындай зордук коомчулукта деги эле бүгүн болуп аткан жанагындай зордук зомбулуктун алдын алууда эң баш шартында баягы үй бүлө, ата-эне турарын абдан жакшы айттыңыз да. Анан негизинен ушул эфирдин соңунда мен эркин микрофон болойн. Ушул негизинен ата-энелерге кандай бир кайрылуу кылат элеңиз эфирдин соңунда кыска? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтып кеткендей, бала ата-эне баласына жакшы тарбиядан артык билик бере албайт деген Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде булай. Биз бул дүйнөдөн ошо ар бир ата күчтүү болуп, тарбиячы күчтүү болуп, аманатка бекем болуп, такыба болуп, чынчыл боло турган болсо, анда Пайгамбар саллаллаху алейхи бир хадисте келген, эгер бир адам чынчыл боло турган болсо, чынчылдык аны сөзсүз жакшылыкка алып барат. Жакшылык аны бейишке алып барат деген да. Эгер бир адам жалганчы боло турган болсо, ал жалганчылык адамды сөзсүз жаманчылыкка алып барат, жаманчылык адамды тозокко алып барат деген да. Ошол үчүн биз бул жашоодо Кудай Таала бизге берген мүмкүнчүлүк берген, аял бала чака берген, бала берген, ошолорго шүгүр кылып, тоба кылып, ошо бала чакаларды бул жашоодо татыктуу тарбиялаш үчүн өзүбүз татыктуу жашашыбыз керек да. Чоң рахмат, бүгүн эфирибизге келип абдан маанилүү маек куруп бердиңиз. Мен ойлойм, бул теманы да улантышыбыз керек, буюрса. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей бүгүн жолдош ажы абдан бир ата-энеге байланышкан, үй бүлөгө байланышкан абдан сонун насааттарды айтты. Негизинен эмне дейбиз?
ар бирибиздин колубузда балдар бар. Келиңиздер ушул коомчулукта болуп аткан терс көрүнүштөрдүн алдын алууда баардыгыбыз чогуу өсүп келаткан муундарга жакшы тарбия берели, аларды ыймандуу кылып чоңойтолу, коомубузда жанагындай терс көрүнүштөрдүн олтурбагы өзүбүз дагы салым кошолу. Сиздер менен Улуттук биринчи каналда ыйман сабагы берүүсү болду. Аны мен Максат Атабаев алып бардым. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман болуңуздар.